Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Каракулжа районунун активи менен жолугуп, өлкөдө жүрүп жаткан реформалар туурасында маалымат берди. Министрлер кабинетинин башчысы президент Садыр Жапаровдун башчылыгы алдында жасалып жаткан алгылыктуу иштерге токтолуп, коррупция менен айыгышкан күрөш, салык жана бажы саясатынын туура жүргүзүлүшү өлкө экономикасынын өрүш алышын шарттаганын, анын натыйжасында мамлекетке эбегейсиз курулуш иштери жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы жыйынга катышкан бир катар жетекчилерге тапшырмаларды койду. Алсак транспорт жана коммуникациялар министрине Каракулжа Алайкуу жолунда кыш мезгилинде үзгүлтүксүз унаа каттамдарын камсыздоону тапшырды. Жергиликтүү жетекчилерге, анын ичинде социалдык тармактын кызматкерлерине адилеттүү социалдык саясат багытында иш алып баруу, чыныгы муктаждарга жардам берүү тапшырмасы берилди. Ал эми салык органдарынын кызматкерлерине карапайым соодагерлерди айыппул салам деп коркутуп, каражат талап кылуу фактылары катталса, катуу чара көрүлөрүн эскертти. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин башчысы Алайкуу өрөөнүнөн келген өкүлдөргө жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Алар негизинен жол маселесин, ошондой эле өрөөндө өрт өчүрүүчү техниканын жоктугун айтышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын өрт өчүрүүчү унаа Алайкууга бөлдүрүп берерин айтып, ал эми кышкысын Каракулжа Алайкуу автожолунун боюна жол ремонттоо мекемесин ачууну тиешелүү министрликке тапшырды. Бул жерде жетекчилер да катышып атат, бир-эки тапшырмаларды сиздерге дагы айтып коюп, туура көрүп атам. Мына курулуштар боюнча Каракулжада эле 3 жылда 15 социалдык объектте иштер жүрдү. 6 мектеп, 1 бала бакча, 1 спорт зал, 2 таза суу объектисин бүткөрдүк. Дагы курулуштар жүрүп жатканы Кайыңды талаада 275 орундуу Мамаев мектеби салынып жатат. Биз муну бүтүрүшүбүз керек эмки окуу жылына. Беймырзада мына бүгүн капсула салдык, муну да 31 августка бүтүрүшүбүз керек. Жейде айылында бала бакча дагы салынат, анан 1 май айылында спорт зал бүтүш керек. Мына эмдиги жылкы милдеттериңер, жетекчилер, ушунун баарын карашыңыздар керек дагы. Ушунун баарын Нурдан Орунтаев, сиз контролго өзүңүз Нурдалык эмелиш алышыңыз керек. Мына Каракулжа району боюнча авариялык абалда дагы 3 мектеп бар экен. Ошол мектептерди кийинки жылы сөзсүз түрү биз дагы капложенияга киргизип, кайсынысын биринчи бүтүрөбүз, кайсынысын экинчи бүтүрөбүз, баарын бүтүрөбүз. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар мага атайын биздин министрлер кабинетине 26 жылга чейин бир да авариялык мектеп Кыргызстан боюнча калбаш керек да. Мындан тышкары биз жылына 24-25 жаңы мектеп 500 орунду куруп турушубуз керек, анткени биздин саныбыз дагы өсүп атат. Жылына 130-150 миңге чейин балдарыбыз төрөлүп атат, нариселерибиз, биз алардын дагы камын көрүшүбүз керек. Мына ушулардын баарын сиздер эсиңиздерге тутуп, контролго алышыңыздар керек. Мына Каракулжа айылындагы Сайдылканов мектеби, Ылай талаадагы Назаров мектеби, Жетим Дөбө айылындагы мектеби, Калматай айылындагы Далгострой болуп жүргөн спорт залы бүтсүн, жана Кеңеш айылындагы бала бакчанын курулушу башталып, ишке кире баштасын. Экинчи, транспорт министрлигине болсо тапшырма Телек Кыдырмаевич Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолуна катуу көңүл буруңуздар керек. Мына биз эмдиги жылы Министерство транспортага 30 000 тонна битум алып берели деп атабыз. 500ге жакын жаңы техника, акчаңардын баарын дагы бөлүп беребиз. Бүт жолдун баарына тең көңүл бурушуңуздар керек. Садыр Нуркожоевич керек болсо ар бир айылга чейин жолду асфальттап бериңиз деп мага тапшырма берди. Эң акыркы этабы калды, азыр мына ушу ККМдар менен базарларга. Жана электронный счет фактура деп коебуз, электронный товаротранспортный накладной деп коебуз. Каракулжага чейин келген товарды аны ким алып келди Кыргызстанга? Ким Ошко чейин кайсы машина алып келди? Оштон бияка чейин ким алып келди? Ошондой системаны түзүп атабыз да. Электронный счет фактура, электронный товаротранспортный накладной. Каракулжада 8 миллион сомго чейин таптакыр салык төлөбөгүлө деп атабыз да.
контрольный кассовый машина алып эле электронный счет фактура менен силер кимден ардыңар ошону көрсөтүп айтып койгулачы. Биз ошо крупный оптовиктерди салык төлөбөй качып жүргөндөр ким? Крышасы барлар, вагондоп алып келгендер, машина менен алып келгендер, контрабанда менен киргизген товарларды, салыгын төлөбөй качкандар ошолор. Биз ошолордон салык алайлы. Каракулжада бир камок ачып алып, ысык сууна чыдап, анан ошол жерде өзүнө жумушчу орун кылып, үй бүлөсүн багып, 8 миллион сомго жетпеген обороту болгон кишилерден таптакыр эле албайлы деп атабыз биз. Нөл. Анан калгандарын болсо, мындан ардагы астыга жылдырып кеткенге жалпы ушу элдин жашоо турмушун оңдойлу деп, тышкы карызды убагында төлөйлү деп сиздердин баарыңыздардан жардам сурап атабыз да биз дагы. Дагы бир жолу айтып коеюн, бул элдин жашоо турмушун оңдой турган бирден гана бир жолу бар бизде. 80-90% биз салыктын эсебинен жашаган элбиз да. Мына азыр жаңы завод, фабрикалар мына быйыл 60-тайын аштык. Эмдиги жыл андан көп ачыла баштайт. Фабрика, завод, цех, анан ошонун эсебинен дагы өнүгүп өсө баштайбыз. Жанагынтип активтерибиз көбөйсө, чоң улуттук проектлердин баары ишке кирсе, аяктан дагы салыктар түшөт. Бирок өлкөнүн кудурети ушу салык менен аныкталат. Чек араны кынтыксыз кайтаруу үчүн, бизге душмандар кол салбаш үчүн, анан биздин кыргыздар кыргыз жеринде кор болбош үчүн бирден бир эле ушу тартип. Салык кодексин жакшынакай кылып иштетип, ошону элдерге туура түшүндүрүп, айтып берүү. Мына ошо боюнча да астыңыздарда бир топ милдеттемелер турат. Мына 15 декабрда бизде курултай болот. Курултайдан кийин административдик территориалдык реформа боюнча аягына чыгарабыз. Пилоттук проектлердин баары менен, жерлер менен баары менен сүйлөшүп бүтүрдүк. Буюрса, ал боюнча дагы астыда жылыштарды биз сиздерден күтүп атабыз.